Бишкектин көчөлөрүнөн сейилдөө чыныгы квестке айланды. Музыка угуп, кофе ичип, эркин баса албайсың. Кокустан самокат сүзүп кетеби деп кабатырланасың. Бул айдоочулардын жоопкерчиликсиздигиби же аларга карата эрежелердин жоктугунун натыйжасыбы? Деги эле жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун кантип коргойбуз? Балдар менен жүргөндө постоянно колдорунан кармап жүрөбүз. Алар азыр мисалы үчүн анчамчалар аны жумушка пайдаланбастан мындай убактын өткөрүш үчүн айдап да жүргөндөр бар ары бери. Аны укмуш айдашат, экиден бололу айдашат. Анан балдардын колунан коопсуздук аябай эле чоң. Коркунучтуу өзгөчө могу кичинекей балдар менен кетип баратканда катуу эмеде өтүшөт, ылдамдыкта өтүшөт андан кийин. Басканда ооба, артыңдан туруп эле катуу эмеде өтүп кетишет. Эми балдар менен басыш кичине эме болуп калды да, неудобнораак болуп калды. Самокаттарды, жанагындай паровоздорду, мопед, скутерлерди мынау общественный элдер көп жүрүүчү парктарга, башка жерлерге, жайларга келүүгө таптакыр тыюу салыш керек. Коркобуз. Тротуарда басыш, паркта басыш таптакыр кооптуу болуп калды. Корком албетте, артыман сүзүп кетеби деп же көрбөй каламбы деп өзүм да байкабайчы. Корком. Коркобуз. Самокат, мопед. Ошолордон коркобуз. Дайыма мындай сактанып турасың да. Тебелеп кетпейби, сүзүп кетпейби деп. Даже кичинекей бала эмес, даже чоң кишилерди дагы өзүңө дагы мындай сак болушуң керек ошо. Өткөн жылы самокат, скутер, мопед жана ушул сыяктуу каражаттар менен байланышкан 30 жол кырсыгы катталган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын башынан бери ал сандар 160ка жеткен. Мындай транспорттун түрлөрүн көбүн эсе күн жылыганда айдашат. Ошону эске алганда бул көрсөткүч болгону 2 айдын ичинде дээрлик 6 эсеге көбөйгөн. Самокаттарды ижарага алууда колдонуучулардын жаш курагын текшерген эч ким жок. Эгерде автоунаа сүзүп кетсе, аны айдоочусун катталган номери аркылуу таап, жоопко тартса болот. Ал эми самокат же мопед сүзүп кетсе, бул дээрлик мүмкүн эмес. Маселе жогорку кеңеште 3 жылдан бери каралып келе жатат, бирок дагы деле жаратылуу чечим чыга элек. Ал эми жабыркагандардын саны жылдап эмес, айлап өсүүдө. Мен өзүм басып жүргөндө ошо тротуардан ылдамдыгы ушунчалык бар келет, сен көздү ачып жумгуча же болбосо сен артыңды ар дайым карап жүрө албайсың да. Сен оң жака же сол жака бассаң, ошол жерде уруп кете тургандай бир-эки жолу случай болду да. Скутерди айдаган балдарыбыз 20га жаш жетпеген балдар болуп атат да. Эчтекени түшүнбөйчү. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарынын инфраструктурасы ошого соответствовать этеби, этпейби деген суроо болуп атат да. Тротуардан айдай турган болсо, жанагы самокаттарды пешеходдор сүзүп кетип атат. А жолго чыгып алып атышат. Барып машиналарды сүзүп атышат. Если вот это индивидуальное устройство, оно набирает скорость свыше 50 километров, тогда надо выдавать уже и требовать водительского удостоверения, чтобы у человека было оно. Потому что вы видите, и школьники управляют, и дети управляют, и те, кто вообще не имеет прав, управляют. Мы так превратимся в Юго-Восточную Азию, и на дорогах, и на тротуарах уже этот бардак происходит. Если мы запустим, еще хуже будет. Завтра уже это не остановишь. Каждый может сейчас купить вот этот мопед и ездить. Если раньше это было редкостью, то сейчас это обыденность. Бул маселе бир гана бизге таандык эмес. Айрым өлкөлөрдө бул транспорттун түрүнө тыюу салынса, кээ бирлери маселени чечүүнүн жолдорун дагы деле издеп келет. Мисалы 2022 жылы Парижде самокат сүйүүчүлөрдүн айынан 459 киши жаракат алып, 3 киши каза болгон. Ошондон кийин бийлик өкүлдөрү шаарда референдум өткөргөн. Ага катышкандардын 90% самокаттарга тыюу салууну колдогон. Ал эми коңшу Алматы шаарында маселени четинен чечүүгө аракет кылып келе жатышат. Алар үчүн 2016 жылдан бери кээ бир автоунаа жүрүүчү жолдордун бир бөлүгүн бөлүп беришкен. Андан сырткары эл басуучу парктарда веложолдор башка түскө боелгон. Бул каражаттар автоунаалардан айырмаланып, зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбайт, экологияга зыян келтирбейт. Андан да жол тыгындары менен күрөшүүдө пайдасы чоң. Бирок маселе алар үчүн атайын жолдун жоктугунда. Сиздин оюңузча маселени кантип чечүү керек? Самокаттар жөө жүргүнчүлөр баскан жолдон жүрүү керекпи же автоунаа жүргөн жолдонбу? Же аларга такыр эле тыюу салуу керекпи? Комментарийге оюңузду жаза кетиңиз.